Баткендин развилка өткөрмө бекетинде токтотулган ири жүк ташуучу унаалар документтери так болбогондуктан ара жолдо турушат. Баары эле Бишкек, Кара-Балта, Талас аймактарынан буга чейин жүк ташып жүргөн айдоочулар. Айрымдары Казакстандан келген жүктү Кыргызстан аркылуу алып кетип жаткандыгы документтерин кароо учуруна белгилүү болду. Баткен райондук салык кызматынын өкүлү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилгенден тарта документ иштеринде да айырмачылыктар бар. Мындан улам айдоочуларга ар дайым кандай жүк ташыбасын керектүү иш кагаздарын алып жүрүү зарылдыгын түшүндүрүштү. Өзү мыйзамдар боюнча таможенный мыйзамдары жана салык мыйзамдары бул жерде Кыргызстандын ичинде жүгүртүлгөн товарлар боюнча бузулуулар болуп атат. Анан бул чек аралаш жактан мыйзамсыз өтүлгөн товарлар боюнча таможенный орган менен ГКМБ органдары өздөрү иш козгоп, өздөрү оформить этет. А салык мыйзамдары боюнча бул жерде биз карап бардык ушул жүк ташуучу мемелер боюнча салык мыйзамдарын текшерип турабыз да. Жүк ташуучу унаалардын баарында эле тонналаган жашылча жемиштен тарта азык-түлүк, жер семирткичтер бар экендиги такталды. Бирок буларды жалдаган фирмалар кайсы тарапка барарын гана билдирип, бирок кандай дарекке жеткирилерин документте көрсөтүшкөн эмес. Канча жылдан бери жүк ташып атасыз? 7 жылдан бери. Накладной колуңа алдыңыз беле? Алгам болуш. Бул накладной болобу ошондо? Разаков шаарына барабыз дешкени менен андан ары кошуна өлкөлөргө өтүп кетеби деген күмөн саноолор жок эмес. Жүк ташуу менен алектенген айдоочулар аткезчилик менен алектенеби же башка ишпи айтор акысын алып тапшырыкты көздөгөн жайына жеткирсе гана болду. Калган маселеге баш оорубайт. Анткени менен баары эле документ иштерине кызыктар болбогондуктан талап кылынган эсеп-кысап кагаздары жок экендиги анык болду. Бишкектен пияз жүктөгөнмүн. Токмоктон, Дыйкандан. Ошо документ толо эчтеке көргөн эмес. Мурда деле ушундай түлү апарып Исфанага, Разаков шаарына апарып сатып жүргөнбүз. Канча тонна? 12 тоннадай. Кайсы складка алып барасыз ошону? Базарга? Базарга? Эмне үчүн сизди кое бербей жатышат? Ошо накладной керек деп кое бербей атат. Биз негизи Исфанага деп жүктөп келгенбиз да, буну Исфанага чейин деп. Исфанага алып келатканбыз да, куулумдуга кетеби, акыркете ошону билбейт экенбиз да. Азыр складка апарып эле түшүрүп бересиз. Ооба, биз Исфанага складка эле түшүрүп беребиз. Андан ары кайсыл жакка кетишин? Аны билбейбиз да, акыркы кетишин. Таластын Кызыл Жылдыз деген айылына складтан алып келатам. Эмне товар бар? Селитра. Селитра канча тонна? 20 тонна. 20 тонна. Кайсыл жакка алып барасыз? Исфанага. Исфана шаарына заказчик ошол жакта экен, ошол жакка алып баратабыз. Талапка ылайык патент жана жүк жөнөтүп жаткан фирма менен алып жаткан тараптын да тиешелүү документтери болууга тийиш. Учурда аталган өткөрмө бекетинде мобилдик топтор аткезчиликке бөгөт коюу максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Шекер Сатыбалдиева, Мээримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ.